Салам достор, бул чыгарылышта биз Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунун Кызылөңкүр айыл өкмөтүндөгү жашаган тургундардын эмне менен алектенип жана кайсыл жактан кантип тиричилигин өткөрүшөт, ошол тууралуу айтып бермекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Ал эми такси каттамында иштеген, минибус айдаган акабыз Эрмек акабыздын ичине сурамжылоо кылдык экен. Шаарымда машина жүргүзөбүз. Базар Коргонго 7-ге жетебиз да. Ушундай. Азыр биз дагы бирөөнү күтүп атабыз да. Бирөөнү күтүп атабыз клиенттерди. Жакшы. Көрүп турганыңыздай эле таңкы саат 5. Биз айылдан дагы эле чыгып элекпиз. Базар Коргонго жөнөдүк, Кудай буйруса. Өзүңүздөр уккандай эле Эрмек экенин айтуусу боюнча эртең менен эрте турабыз. Бул илгертен бери кайталанып келаткан салт десек дагы туура болот. Башка мамлекетте жүргөн биздин Кызылөңкүр айылынын тургундары ал эми дагы бир жүргүнчүбүз бизге батпай калып, кайра башка машинага салдык. Көзүңүздөр көрүп тургандай эле алар жөнөштү. Кардын көптүгүн караңыз. Ама яман момент келдиңиздер да, дейт Эрмек акабыз. Айылдын ичиндеги жарыкталуучу лампочкалар баардыгы тең иштейт. Көрүп турганыңыздай айыл ичине асфальттар төшөлгөн. Сонун айылыбыз негизи ушунчалык кооз, сонун караңыздарчы. Таңкы саат 5:30 болду, биз айылдан чыгып кеттик. Негизи ааламга жол айылдан башталат демекчи. Мына ушул Кызылөңкүр айыл өкмөтүндө биз өсүп чоңойдук. Негизи ар бир эле айылдын, жердин, мекендин өзүнүн башкача бир сонун кооздуктары, өзүнүн сонун эстеликтери болот эмеспи? Биздин мен үчүн эсте кала турган, мен үчүн ностальгия десе да болот. Ностальгия болуучу нерсе бул биздин жолдорубуз. Бирок ушунчалык коркунучтуу, караңыздарчы. Көпүрөлөрдүн четтеринде түнкүсү жакшы көрүнбөй калды. Четтеринде блокпосттор коюлган эмес. Мына ушундай бир сонун кооздуктарды көрүп, акыры биз Базар Коргонго, жаңгак базарга келип жеттик. Көрүп турганыңыздай эле элдин баары жаңагын алып келген, бирөөсү сатып атат, бирөөсү алып атат, бирөөсү таразага тартып атат, бирөөсү баалашып атат, бирөөсү мына башка чет элде жүргөн же болбосо биздин тургундар өздөрү жакшы түшүнүшөт. Анын дагы моундай кофелери бар, абдан сонун. Эртең менен эрте ысык ичсең. Бул жерде бул эжебиз сурап жатат, Кызылөңкүрлүк тургунубуз сатып атат. Моундай кылып жаңактарын коюшуп, бирөөлөр алышат, бирөөлөр текшеришет, бирөөлөр сатышат. Базар Коргон, Кызылөңкүр, Арсланбаб айылынын тургундарынын негизги эле тиричилиги бул жаңгак жана дыйканчылык десек болот. Бирок ага карабастан жаңактын баасы. Жаңгак канчада атасыз ака? 50 атасызбы? Өзүңүздөр байкагандай эле жаңактын баасы 50 сом деп жатат. Бирок чагып маңыз кылам деген адамдар аны 40 сом 45 сомдон сатат. Мурунку жылдарга салыштырмалуу жаңактын баасы 2023-жылы терилген жаңактын баасы өтө арзан. Мурун 80, 90, 100, даже 200 сомдон сатсак, быйыл өтө арзан. Ошол себептен Базар Коргон районунун тургундары, Кызылөңкүр, башка айылдын тургундары дагы баардыгы тең чет мамлекеттерге миграциялык службага чыгып кетишет. Ошол себептен көрүп турганыңыздай эле бул биздин маңыз базарыбыз. Ал эми булар ушунча маңыздын баардыгы кайсыл жакка экспорт жана кайсыл жактан келерин кийинки чыгарылышта айтып беребиз. Андыктан каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар достор. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.